Барыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп, ассаламу алейкум деп учурашып алайын алгач, андан кийин мен сиздерге урматтуу достор бир жакшы аңгемени айтып берейин. Бүгүнкү айтып бере турган аңгемем Антон Павлович Чеховдун «Симулянты» деген аңгемеси. Мен аны кыргызча жалпак тил менен эле «Өлүмүштөр» деп которуп койдум. Эмесе аңгемени баштайын. Сиздер болсо бул эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Ал эми бизге колдоо көрсөтөм деген адамдар үчүн атайын эсеп чотубузду ушул посттун үстүнө калтырып коебуз достор. Эмесе баштадык. Генералдын аялы Марфа Петровна Печенкина гомеопатия боюнча адистешип 10 жылдан бери элдерди кабыл алып, элдерди дарылайт дейт. Анын кабинетинин ичинде Петербургдагы анын айтуусу боюнча абдан белгилүү гомеопаттын ага жазган каты илинип турат экен. Жана ошондой эле ага ушул гомеопатия илимин ачып берген, аны ушул гомеопатияга алып келген, бир топ турмуш чындыгын ачып берген аалым Аристархтын портрети илинип турат дейт. Марфа Петровна 10 кишини кабыл алып койду дейт. 11-чи кылып Гаврила Груз деген кишини чакырды дейт. Бирок негедир анын ордуна ошол өздөрүнүн жакын эле жашаган кошунасы Замухришин деген киши кирип келди дейт. Ал эми калган дагы бир топ кишилер күтүп турду дейт. Буттары жылаңайлак ошол кабинетинин эшигинин алдында отурушту дейт. Анткени Марфа Петровна сасыган чокоюңарды эшикке чечип киргиле деп, элдин баарын чокоюн эшикке чечтирчүкен. Анан Замухришин кирип келип эле баягы ал киши ошол картаң помещиктердин бирөөсү болчу дейт. Бирок помещик болгон менен абдан кедей жашайт эле дейт. Мына ошол Замухришин кирип келип эле сыңар тизелеп отура калды дагы. Ой, биздин ушундай улукман, биздин айыктыруучубуз, биздин колдоочубуз, сиздин ушул шыпалуу колуңуздан мен мынакей куландан соо болуп айыгып калбадымбы? Мынакей, караңызчы, бир эле жолу сизге келдим, 8 жылдан бери айыкпай жаткан мынау бутумдун ооруганы, ревматизм, бир эле ушул сизге келгенде айыкпадыбы? Буга чейин бас албачы эмесем элем, ушундай кыйналчу элем, оорутчу эле, кайсыл гана врачтарга барган жокмун десе Марфа Петровна, ой, коюңузчу, алдан түп тизелебей, коюңузчу, деп өзү өңү кызыл тартып, кадимкидей эргип, тигинин ушунчалык баягы алкоосуна семирип, ушундай бир кызарып татарып кетти дейт, тамылжып чыкты дейт. Ой, коюңуз алданда отурганыңыз. Жок. Мен сыңар тизелей отуруп, сиздин ушул алдыңыздан чөгөлөгөн боюнча тургум келбей турат. Анткени ушул сиздин берген кичинекей дарыңыздан эле мына 8 жылдан бери айыкпай жүргөн дартым айыгып кетпедиби? Андан дагы мен тетигил Казанга чейин профессор, докторлордун баарысына барып, канча деген акча төлөп, ал акмактар, каракчылар акчалгандан башка эч нерсени билбейт экен. Момун иштеп бирдемени берет, анысын ичсең тескерисинче оорутасың. А сиз болсо мага кичинекей бир 3 дары бердиңиз эле. Ошонун биринчисин эле бир эле кичинекей бөлүкчөсүн ичкенде мына 3 жерим оорубай калбады. Тим эле куландан соо болуп калбадымбы десе, ан сайын баягы Марфа Петровна тамылжып, ой коюңузчу, мага рахмат айтканды коюңузчу. Мына моореки менин устатым Аристархка рахмат айтыңыз. А менин не? Мен деген бир жөн эле деп абдан баягы мактоого алынып, тамылжып, семирип кадимкидей ушунчалык толкундана баштады дейт. Мына ошол жерден баягы Замухришин эми ушунчалык тимеле айыкканыбызды айтпа, ушундай дем алганым сонун. Кече менин кемпирим дагы айтып атпайбы? Ой, куландан соо болуп калдың го, тимеле укмуш болуп калдың. Ой, айнанайын, ой, бул шыпагер, бул дарыгер, тетиги Марфа Петровнанын тимеле аягынан өбө турган экен. Ушунчалык дагы дарыгер болобу, ушунчалык дагы шыпалуу инсан болобу, колу шыпалуу деп
абдан мактады сизди менин келинчегим да кемпирим дагы деп ушундай дагы бир сигарет зелеп олтура калды. Ой, коюңузчу. Ой, рахмат. Караңызчы, мына азыр чуркап кетүүгө даярмын. Азыр тим эле таягымды ыргытып ийип тим эле чуркагым келет. Бирок чуркаган менен эмне? Биз кедейген багал болуп атабыз да. Ушу ден соолугуң болгондон кийин бирок баары бир баягы кедейчилик деген жанга батып, чөнтөгүң тешик болсо ушу экен да. Мына эртең арпа тиге турган учур келип калды. Арпа дагы тигилбей калат эми. Арпа алганга бизде кайдан акча? Десе баягы Марфа Петровна, ой, коюңузчу. Ушул кошуна туруп мен эми сизден кантип сиз тиги арпа тиге албай калмагылыңыз. Арпаны мен берем сизге. Ушунча тиги айыгып, ушунча тим эле мага ыраазычылыгыңызды айтып атсаңыз, мен тескерисинче сизге ыраазы болуп кетип атам. Деп Марфа Петровна балкып калды дейт. Анда баягы Замухришин, ой, ушундай бир керемет инсансыз да. Караңызчы, арпама чейин берип, керемет инсансыз да. Биз эми биздин атыбыз эле помещик, атыбыз эле дворянин болбосо кайда таш үйдө жашаганыбыз менен тамчы тамат шыйпырыбыздан шыйпырды оңдотуп коеюн десем тактай жок десем, Марфа Петровна, ой, тактайды деле мен берем сизге, камтама болбоңузчу. Ой, эң негизгиси ушул ден соолугуңуздун оңолуп кеткенине мен сүйүнүп атпаймынбы деп бир балкыйт да. Анда баягы Замухришин аны менен эле токтоп калбай өзүнүн окууга өтө турган кызына Марфа Петровнадан атайын мүнөздөмө жаздырганга сүйлөшүп, андан сырткары дагы бир уй бергенге сүйлөшүп, ушинтип эле Марфа Петровнаны көкөлөтүп мактап атат дейт. Бир убакта баягы мактап атуу оозунан шилекейи чууруп, бир убакта чөнтөгүнөн бет арчысын алып чыгып арчыйын десе, чөнтөгүнөн бир кызыл кичинекей баягындай оролгон, бирдеме оролгон кагаз акырын жерге түшүп калды дейт. Аны баягы Замухришин байкабай чөнтөгүнөн бет арчысын алып чыгып, оозунун эки жагын арчып алып, кайра чөнтөгүнө салып, рахмат сизге, урматтуу Марфа Петровна, сиз жок болсоңуз, сиздин ушундай баягы кенен жүрөгүңүз, сиздин ушундай бир шыпалуу колуңуз бар, биз мына айыгып соп-сонун болуп калбадыкпы, сизге чоң рахмат, жакшы туруңуз деп кабинеттен чыгып баратсам, Марфа Петровна дагы саламатта барыңыз, жакшы туруңуз, ден соолугуңузду караңызчы, эң негизгиси калганынан камтама болбоңуз деп бир уй бермек болуп, кызына кат жазып бермек болуп, арпа бермек болуп, баягы үйүнүн чатырын оңдогонго ага тактай бермек болуп, ушундай бир толкундан турду дейт. Анан баягы аксакал чыгып кеткенден кийин эки жагын оңдонуп, тим эле өзүнчө сүйүнүп, ушинтип тиги бир эле дарысы менен бир ооруну айыктырып салганына ушунчалык төөсү көккө жетип, анан баягы аксакалдын чөнтөгүнөн түшүп калган кичинекей бирдеме оролгон кагазга көзү түштү дейт. Алып караса баягы өзү мурдагы күнү жазып берген дарысы төл бойдон ошол кагаздын ичине 3 дары жазып берген экен. Үчөө тең ачылбаптыр дагы кагаз, ичилбептир дагы баягы дары. Анан Марфа Петровна, ой, бул кандай? Мен буга дары жазып берсем, мен дарымды ичип 8 жылдан берки ревматизмден айыгып кеттим десе, анан бул бир да дарыны ичпептир го, кантип айыгып кетти бул? Же эмне? Бул киши мени алдап койду. Кандай болду? Деп аябай бир санаркап калды дейт. Анан баягы анын кабинетинин алдында отурган кишилерди да чакырып, мындай байкаса баарысы эле сүйлөшүп алгансып, айланайын Марфа Петровна, сиздин ушул дарыңыздан айыкпадыкпы? Сизге чоң рахмат. Кудай ушу сиздин колуңузга шыпа берип, жалгыз ушул сиздин дарыңыздан айыкпадыкпы? Калган доктурлар жерге кирсин. Алар деген бирөөсү дагы дарылай албайт. Ушул сиздин асыл колуңуздан, сиздин жеңил колуңуздан айыкпадыкпы деп туруп, баягы кызарып, татарып, балкыганда анан өзүнө керектүү бирдемелерди сурашат экен. Көрсө 10 жыл бою Марфа Петровна өзү түшүнбөй жүргөн бир нерсени карап отуруп бүгүн түшүнүп калды дейт. Бардык элди узатты дейт. Бирок кандайдыр бир жүрөгүндө бир нерсе ойгонуп кетти Марфа Петровнанын. Ушунчалык оор, ушунчалык жүрөгүн кыжаалат кылган, ушунчалык жүрөгүнө бир катуу тийген бир нерсе ойгонуп кетип,
адам дегениң эки жүздүү деп аябай маанайы чокту дейт. Момундай симулянты деген Антон Павлович Чеховдун аңгемеси бар. Жана айттым, мен муну өлмүштөр деп которуп койдум. Ушундай өлмүштөрдөн абайлаш керек. Ушундай дагы адамдар болот. Биринчи мактайт, дене боюңду жибитет, анан өзүнө керектүү нерсени сурайт. Бир чети жакшы, ушинтип дагы керектүүнү сураган. А кээ бирлер келе бери деп док кылып сурайт эмеспи? Ага караганда Чеховдун бул каармандары бир топ мыкты адамдар экен деп койдум. Ушундай менен аңгеме бүттү. Бүгүнчө кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар достор.